жер Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун өнөрканасы. Негизинен бул жерде биз литографияны басып чыгарабыз. Литография бул грек тилинен литос деген сөздөн алынган. Ал таш дегенди билдирет. Ташка чийүү, тартуу. Деңиздин астында, суунун астында известняктын ташка айланып калган породасы. Булар негизинен 3 түрдө болот. Агы, сарысы жана көгүш түстө болот. Булар өтө жанагы майлуу майга өзүнү тартып ала турган, майга тартып ала турган касиети бар. Ошондуктан атайын өзүнүн майлуу карандашы жана тушу болот. Ошол менен сүрөт түшүрүп, анан басып алабыз. Муну басып алуу үчүн бизге мындай станок кызмат кылат. Бул станок өзү немецкий станок. Бул болсо бизге Россияга революцияга чейин келген. Жашы уже 100 жылдан ашып кетти. Азырга чейин бизге кызмат кылат. Бул Карл Краузе деген станок. Негизи литографияны ойлоп тапкан киши бул немис ойчулу, Алоис Зенефельдер деген. Ал 1797 жылы ойлоп тапкан. Биздин Кыргызстанга таштар жана станоктор 50-жылдары келген. 3 жыл дардык менен 1953 жылы бизде толугу менен бул басылып иштей баштаган. Сүрөтчүлөр негизи бул жерден басып чыгарган сүрөттөрүнү көргөзмөлөргө коюшат. Кийинки кездерде азыркы учурда мезгилге жараша 2 багытта выставка ачылат. Бул деген кол менен жасалган тарткан сүрөттөр жана компьютердик сүрөттөр. Компьютердин жардамы менен иштелген графикалар. Көбүнчө графиканы сүйүүчүлөр жана коллекционерлер көбүрөөк кол менен жасалган графикаларга басым жасайт. Үчүн дегенде ошону тартканда художниктин энергетикасы, ошонун бүт бардыгы сезилип турат. Иштөө ыкмасын азыр айта кетсем, ташты сүрөттөрдү тартып бүткөндөн кийин муну уже кийинки художникке даярдап бериш үчүн муну шлифовка кылат. Шлифовканын өзүнүн станогу бар, ал мен сиздерге көрсөтүп берем. Азыр мына алып келдик. Бул сүрөттөр уже басылып бүткөн. Эми биз кийинки сүрөттөргө ташты даярдайбыз. Азыр шлифовка кылабыз, аны суу менен. Сулуу алсак, бул деген шлифовка болбойт. Ошондуктан суулаш керек. Суулап туруп, анан лишний сууду алып салабыз. Анан буга кум себебиз. Өзүнүн атайын кумдары болот. Bir kança жолу шлифовка болунат. Могу жердеги сүрөт жоголуп кетмейинче шлифовка болот. Мына таш даяр болду. Таптаса уже эми сүрөт тартсак болот. Азыр бир аз күтө турабыз, кургаса, кургагандан кийин сүрөт тартса болот. Мына таш даяр болду. Бул ташка деген могуреки эскиздеги сүрөттү көчүрүш керек, анан иштеш керек.
Себеби эмне үчүн эски жасаган дегенде бул жерде таштын өзүндө өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан муну деген так эскиздин сүрөтүн түшүрүп туруп анан кийин иштеш керек. Иштегенде мындай өзү негизи мондай туш болот. Туш деген таракка сүрүп туруп, андан кийин суу кошуп туруп, аралаштырып, мондай туш жасайбыз. Мындай туш. Тушту болсо кадимки эле мурдакы илгерки перолор менен иштесе болот, жана кисти менен иштесе болот. Ал эмеге жараша, рисунктун эскизге жараша болот. Анан өзүнүн атайын мындай карандаштары болот. Мондай мурдакы иштелген карандаштар, мондай карандаштар бар. Жана эң акыркы мондай карандаштар бар. Алар менен иштесе болот. Мына эми рисункту көчүрүп алабыз эскизден. Түшүрдүк. Мына эми иштесе болот. Мына буюрса эскизди көчүрдүм. Өзүндөй эле болду. Эми муну деген печат кылабыз буюрса. Так, мына эми краска даярдаш керек. Прозрачная белила деген краска. Азыр муну буюрса краскабыз даяр. Эми валик менен катайса дебиз. Резиновый валик. Валик деген оор. Мунун салмагы 7 килограмм. Так, эми ар дайым суу болуп туруш керек. Суу болбосо краска жукпайт. Эми кагаз коебуз буга. Basıp aldık.
чыгарса болот. Экинчи даяры болду. Канча кааласа ошончо басып чыгарса болот. Бирок 10го чейинки сүрөттөр авторский болуп эсептелет, а 10дон ашкандан кийин тираж болуп эсептелет. Выставкага койгондо сөзсүз 10дон биринчи, 10дон экинчи, 10дон үчүнчү деп көрсөтсө болот. Антпесе тираждагыларды сатып албайт. Авторскийди сатып алат. Бүгүн сиздер уникалдуу литография техникасы менен тааныштыңыздар. Бул өз учурунда 17-кылымдын аягы, 18-кылымдын башында бул өтө баалуу жана өтө керектүү элдин керегине жараган аябай чоң техника болчу. Азыр деле бул өзүнүн күчүн жоготкон жок. Мындайча айтканда бул деген 18-кылымдагы ксерокопия десем баарына түшүнүктүү болуш керек. Айта кетчү нерсе, мунун дагы бир эң баалуулугу ушу сүрөтчүнүн кол менен иштеп, кол менен сүрөт тартып, ошого болгон энергетикасы дагы сезилип турат. Ошондуктан бул өтө баалуу жана мындан ары дагы өзүнүн күчүн жоготпойт. Негизи мен өзүм ушу литография техникасында иштеймин. Литографияда кара түстүү кылып иштесе болот жана бир тондо иштесе болот. Көп цветной кылып иштесе болот. Ар кайсы фактураларды колдонуп өзүмдүн ошол дүйнөмдү мен аткарып келатам. Бул баардык жумуштар 3 иликтен турат. Мисалы үчүн бул бир тондо бул цветной, бул дагы бир тон, анын аркылары цветной болуп көрүнөт. Выставкаларга, көргөзмөлөргө катышабыз. СНГ жана чет өлкөлүк сүрөтчүлөргө катышып өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп турабыз. Андан сырткары бул мастерскойдо сүрөтчүлөр академиясынын студенттери дагы келип сабак алышат. 3-4 курстары именно техника графикадан сабактан. Андан сырткары дагы ошо сүрөткө кызыккан, сүрөт өнөрү бар окуу жайларынан да келип мастер-класстарды өткөрүп турабыз. Негизи бул жер ошо көркөм сүрөт центри десем болчудай. Бул менин негизги мени толкунткан чыгармаларым. Ушул чыгармаларым менен негизи жашап жүрөм. Бул менин бешим десем жаңылышпаймын. Биз негизинен чыгармалар менен чет өлкөлөргө, көргөзмөлөргө катышабыз. Ошолордон келген каталогдор бар. Мисалга алсак, Санкт-Петербургдагы каталог да жумушубуз бар. Анан Новосибирскиден келген, бул болсо Москвадан каталогдор, Уральскийден келген каталогдор бар. Андан сырткары дагы чет өлкөдөн келген дипломдорубуз бар. Мисалы үчүн 3 жылда бир жолу өткөрүлөт. Францияда ошо уникалдуу графика боюнча бул ошо сертификат алып келген. Мына ушинтип иштеп жатабыз. Ушунун баары менин байлыгым. Эми аракет кылсаң берекеси болот.